Кыргызстанда кимге дем салдырса жакшыраак дем салат, көз тийген окутуп салгандарга дейт. Бирөөгө дем салдыруу бул дагы зарылчылык. Эң негизгиси мусулман адамы болгондон кийин өзүңүз дем салганыңыз жакшыраак болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, бул хадис Бухари үстүндө келет. Биздин Ханафи чоң алымыбыз Абдулла Суражутдин аль-Хусейн мен мунадыр кыргызчага которуп атам. Мына ушул китепте, Кудайым аман эсен жакшы бүтүрүү насип болсун, бул 2 нуска. Мына ушул китеп Ал-Адият вал Азкар деп коет. Ал-Варидату ана ал-лейл ва атраф ан-нахар. Ханафи мазхабтагы 90 миң хадисти жатка жаттаган чоң ата устазыбыз Абдулла Суражутдин аль-Хусейни. Аллахым разы болсун. Бул чоң устазыбыздан кабырын нурга бөлөгөн болсун. Ошол күндүзү, эртең менен жана кечкисин жалпы кылына турган зикир жана айтыла турган дуалар дегенде, ушунун орто ченинде жаш балдарды эртең менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаман көздөн, сөздөн сактоо үчүн төмөнкү дуаны айтар эле деп атайын бөлүм алып келет. Өзгөчө жаш балдар, чоң адамдар балагатка жеткенде өзүнө дем салууга кудурети жетет, бирок жаш балдарга кыйын болуп калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам небереси Азирети Хасан, Азирети Хусейн, Аллахым разы болсун, эки жагын отургузуп, ушу колуна дем салып үйлөп денелерин сүртүп чыгар эле. Кайсы? Уизукума бикалиматиллахи тамма мин кулли шайтанин ва хамма ва мин кулли айнин ламма. Мунун кыргызча мааниси Хасан Хусейн эки жагын алды да неберелерин, Аллахым разы болсун. Мен экөөңөрдү Алланын толук жетиштүү сөздөрү менен дейт. Биринчи кезекте Кур'ан-ы Карим алымдар түшүндүрмө берет. Жана шыпа, ар кандай ооруну кетире турган, шыпага себеп боло турган Алланын толук жеткиликтүү сөздөрү менен мен силерден сактоо суранамын дейт. Кайсы нерседе мин кулли шайтонин, азгырык ээси болгон шайтандын азгырыгынан, жамандыгынан. Ва хамма деген алымдар эки түрлүү түшүндүрмө берген. Биринчиси зати сумум дейт, жана уусу бар. Жылан, чаян, эчкемер ошого окшогон баягындай уусу бар жаныбарлардын чагып коюусунан, ошол себептен набыт кетүүсүнөн сактоо суранамын дейт. Экинчи бир түшүндүрмөсүндө алымдар айтат, жер бетинде курт кумурска, хашарат деп коет, курт кумурсканын зыянынан сактоо сураймын деп. Ва мин кулли айнин ламма. Ламма деген жемелей турган, жаман, мындай көрө албастык менен, ичи таарлык көрө албастык менен көздүүлөрдүн жаман көзүнөн сактоо суранам дейт. Көз түйүү чындык ал. Ошон үчүн күнүгө эртең менен биз балдарыбызга, анан өзүбүзгө да ушул дем салып, Аллахтын сөзү Фатиханы окуп, Аятул Курсини окуп, Ихлас Фалактын настарды окуп дем салып жүрүшүбүз керек. Кыргызстанда жакшы дем салгандардын бири Жыргал каары устаз дем салат, Таалай каарике дем салат. Жана башка бир катар устаздар бар, мисалы Ислам университетинде аксакал устазыбыз, атабыздай болгон илимдүү киши бар, Надыр устаз. Мына ушул кишилердин деми таасири күчтүү. Бул чектөө максатында эмес, мен тааныгандар ушул кишилер болот. Дем салдырасыз, бирок калган учурда ушу мен айткандай үйрөнүп, замзам суусун алып, ошого дем салып ичип турсаңыз эртең менен кечинде баардыгы Кудайым буйрса жакшы болот. Өзүңүзгө дагы дем салганды үйрөнүшүңүз керек.